Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тексттик процессор, Microsoft Office Word, анын интерфейси, редакторлоо жана форматтоо. Демек, бүгүн ирээттүү кетүү үчүн алгач план түзүп алдык. Биринчи бул тексттик процессор жөнүндө кыскача маалымат. Экинчи Microsoft Office Word программасынын интерфейси менен таанышабыз. Үчүнчү барактын параметрлерин аныктоону карайбыз. Төртүнчү текстти киргизүү. Демек, мында текстти киргизүүдө сакталуучу эрежелер жана колдонулган клавишалар жөнүндө кеп кылабыз. Бешинчи текстти редакторлоо, алтынчы текстти форматтоо ыкмаларына токтолобуз. Анда демек биринчи бул тексттик процессор. Тексттик процессор деген бул тексттик информацияны иштетүүгө, редакторлоого, форматтоого жана сактоого арналган колдонмо программа болуп эсептелинет. Тексттик процессордун бир өзгөчөлүгү бул курама документ түзүү мүмкүнчүлүгү. Курама документ деген бул ар түрдүү программаларда даярдалган, маалыматтардан куралган же болбосо түзүлгөн документ болуп эсептелинет. Демек, тексттик процессордо бир гана текст информация менен гана иштебестен, графикалык ар түрдүү информациялардын түрлөрү менен дагы иштөө мүмкүнчүлүктөрү каралган. Мисалга, бул Microsoft Office Word программасы бир тексттик процессор болуп эсептелинет. Демек, бул ушул Microsoft Office Word программасында даярдалган документтин файлдык форматы бул doc болуп эсептелинет. Файлдык формат бул ошол документ кайсы информацияны ичине камтыйт жана ошондой эле кайсы программада даярдалгандыгын түшүндүрөт. Демек, биз doc деген бул файлдык форматты көргөнүбүздө, демек бул Microsoft Office Word программасында даярдалгандыгын жана ошондой эле мунун ичинде текст информация бар экендигин билүүгө болот. Анда демек, мисалы, бул информация деген ошол түзүлгөн документтин атын информация деп койсок, анда демек informaция.doc болот. Бул точкадан кийинки doc бул файлдык формат болсо, ал эми бул информация деген файлдын аты болуп эсептелинет. Эми экинчи планга келели. Демек, экинчи планыбыз биз Microsoft Office Word программасынын интерфейси менен таанышабыз. Демек, алгач, бул программада жаңы файл түзүп алуу керектелет. Демек, жаңы файл түзүүдө момундай бир терезе ачылат. Демек, мында биз бул жерде ар түрдүү даяр шаблондар да бар. Же болбосо новый документте бул жерде пустой шаблон тандоодо мүмкүнчүлүгү бар. Демек, биз пустой шаблон тандайбыз. Эми карагыла, бул жерде ачылган терезе бул ушул Word программасынын жумушчу терезеси болуп эсептелинет. Эми карагыла, бул азыркы түзүлгөн документибиз бул эч бир жерде сакталган жок. Биз болгону ачтык. Демек, алгач ошону сактап алабыз. Ал үчүн бул файлга киребиз жана бул жерде сохранить как деп туруп, ошол файл кайсыл жерде жайгашыш керек. Демек, ошол жайгашуу ордун көрсөтөбүз. Ал үчүн, мисалы, бизде могул жерде сакталсын жана ошол жерде, бул жерде ошол файлдын аталышын беребиз. Мисалы, бизде биринчи сабак деп эле коелу. Биринчи сабак деп мисалы ат койдук. Көрүңөр, могул жерде аталышы өзгөрдү. Демек, бул сакталды. Кандайдыр бир ошол жайгашуу ордун аныктагандан кийин аны сактап алуу керектелет. Демек, ачылган терезе бул ушул Word программасынын жумушчу терезеси болуп эсептелет. Эми интерфейске келели. Интерфейс деген бул эмне? Интерфейс деген бул ушу колдонуучу менен, биз ар бирибиз бир колдонуучу болуп эсептелебиз. Ушу колдонуучу менен программа ортосундагы диалогду уюштуруп берүүчү каражаттар болуп эсептелет. Демек, диалог деген демек бул сүйлөшүү. Биз программа менен сүйлөшө алуу же болбосо диалог уюштура билүүнү, ошону уюштурган каражаттар бул интерфейс болуп эсептелинет. Интерфейске эмнелер тиешелүү? Бул менюлар тиешелүү. Менюлардын түрү бар. Демек, бул азыр ачылган могул мышканын оң жагын басканда ачылган меню бул контексттик меню болуп эсептелинет. Андан сырткары бул өйдөдө вкладкада болуп эсептелинет жана ошондой эле өйдөңкү булар өзүнчө меню да болуп эсептелинет. Ушул менюлардын жардамы аркылуу демек биз ушул программа менен сүйлөшө алабыз же болбосо иштеше алабыз. Эми демек, алгач интерфейске тиешелүү болгон бул жогорудагы вкладкаларга же болбосо менюларга токтололу. Бул жердеги менюлар бул ар бири өзүнчө командалардын топтомуну ичине камтыйт. Бул командалар кандайча бөлүнгөн? Ар бир команда бул
вкладкаларга ушул аткарган функциясына жараша командалар топтолгон. Мисалы бул главная вкладкасында негизинен редакторлоого жана ошондой эле форматтоого тиешелүү болгон командалар топтолгон. Бул жерде мисалы шрифт бул негизинен форматтоого тиешелүү болгон, бул жерде абзацтарды форматтоого тиешелүү болгон жана ошондой эле стилдер бул жерде редакторлоого тиешелүү болгон командалар топтолгон. Ал эми вставкада болсо бул негизинен бул жерде коюуга, демек бул кандайдыр бир графикалык объекттер, ар түрдүү бул жерде объекттер бар, бул эмки сабактарда токтолобуз. Демек ушул объекттерди жана ошондой эле бул колон титул же болбосо страницаларга номерлерди коюуга тиешелүү болгон бүт бардык командалар ушул вставкага топтолгон. Ал эми конструктордо болсо бул ушул барактын, бул конструктор жана макет, бул барактын параметрлерин аныктоого тиешелүү болгон командалар ушул жерде топтолгон. Бул мендеги азыркы версиясы, бул Word программасынын версиясы 2019 болгон үчүн бул жерде конструктор макет деп ажыратылган. Эгерде бул 2013 же болбосо 2010 жылкы версиялары болсо, бул жерде конструктор макет эмес, бул жерде разметка страницы болуп бөлүнгөн. Бул жерде демек барактын параметрлерин аныктоого тиешелүү болгон командалар топтолгон. Ал эми ссылкада болсо бул шилтеме берүү, кандайдыр бир булакка шилтеме же болбосо оглавленияда бул кандайдыр бир реферат жазганда баштапкы бетинде оглавление берилет. Ушулар ушундай типтеги бул жерде командалар топтолгон. Жана ошондой эле калган бүт ар бир вкладкада ушул аткарган функциясына жараша окшош командалар топтолгон. Демек бул эң негизги интерфейске тиешелүү болгон менюлар же вкладкалар. Андан сырткары контексттик вкладкалар деген да түшүнүк бар, интерфейске тиешелүү. Контексттик вкладкалар кайсыл учурда пайда болот? Мисалы бул жерде справкадан кийин эч кандай вкладка жок болуп турат, кандайдыр бир графикалык объект менен иштегенибизде же болбосо бул жерде вставка вкладкасы аркылуу кандайдыр бир объект койгонубузда, мисалы фигура коелу, момундай бир фигура койгонубузда байкаган болсоңор, могу справкадан кийин формат деген жаңы вкладка ачылды. Бул вкладка контексттик вкладка болуп эсептелет. Бул вкладка демек контекст вкладка. Жана ошондой эле өйдөдө байкаган болсоңор, средства рисования деп туруп, бул жерде ушул коюлган объект менен иштөөчү командалар демек ушул жерге топтолгон. Объектке ар кандай өзгөртүүлөрдү демек ушул вкладка аркылуу жүргүзөбүз. Бул демек контексттик вкладкалар. Ар түрдүү объекттерди койгондо бул жерде ар түрдүү вкладкалар ачылат. Мисалы бул жерде диаграмма койгон учурубузда бул жерде 3 же болбосо эң аз бул жерде 2 вкладка ачылат. Бул түшүнүктүү, Эми андан сырткары интерфейске тиешелүү болгон бул бурчта, өйдөдө деген бул панель быстрого доступа дейт. Демек тез жетүү панели бул жерде жайгашкан. Тез жетүү панелинде эң көп колдонулган бул жерде командалар жайгашат. Мисалы бул жерде менде сохранить жана ошондой эле бул жерде отменить и бул жерде повторить выполнение очистка деп турат. Бул жерде негизинен эң көп колдонулган командаларды жайгаштырып алуу мүмкүн. Ал үчүн бул жерде жанында жайгашкан белгиге кирүү аркылуу бул жерде ар түрдүү командаларды, көп колдонулган командаларды жайгаштырып алуу мүмкүн. Мисалы бул жерде создать деген команда эгерде эң көп колдонулган команда болсо, демек ушул жерге коюп алуу мүмкүн. Мисалы бул жерде анын белгиси пайда болду. Эгерде бул жерде издегенде сиз издеген же болбосо силер издеген бул жерде команда жок болуп калышы мүмкүн. Ал үчүн бул жерде другие команда деген белгиге басабыз. Другие команда деген жерге киргениңерде, демек бул жерде бардык командалардын топтому жайгашкан. Жана ошондой эле бул жерден ошол мисалы вырезать, кесип алууну демек жайгаштыруу керек болсо, белгилөө керек болгону бул жерден добавить деш керек. Бул жака бул кошулат автоматтуу и окейди басып байкаган болсоңор, бул жерде жайгашты. Жана ошондой эле карасаңар, бул жерде бул вырезать мисалы азыркы койгон белгибиз неактивный болуп турат. Бул эмне үчүн неактивный болуп турат? Бул качан гана кандайдыр бир нерсени белгилеп ошону кесип алууда гана бул активный болот. Мисалы карасаңар, момундай бир жазуу болуп ушуну кесип белгилеген учурда көрүңөр, бул жерде жанды.
бул командаларга кийинчерээк дагы токтолобуз. Демек бул жерде панель быстрого доступа. Эми муну керексиз болсо, эгер бул белгини басып туруп удалить панели быстрого доступа деп алып салабыз. Демек бундагын алып салабыз. Мага мисалы керек эмес. Андан сырткары, демек бул жерде мисалы менен Microsoft Office'теги Microsoft'тогу аккаунтумдун бул жерде берилет. Силерде өзүңөрдүн атыңар чыгат. Андан сырткары, демек бул жерде интерфейске тиешелүү болгон бул закрыть, развернуть и свернуть деген бул кнопкалары бар. Бул дагы интерфейске тиешелүү. Андан сырткары, демек бул жерде интерфейске тиешелүү болгон бул жерде линейка жайгашкан. Бул горизонталдык жана ошондой эле бул жакта вертикалдык да жайгашкан. Бул жерде вертикалдык линейка и бул жерде горизонталдык. Андан сырткары бул жерде бул абал панели болуп эсептелет, же болбосо панель состояния кайсыл абалда турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол канчанчы страницада турасыңар, ошол абалыңарды көрсөтүп берет. Жана ошондой эле канча сөз жазылды, демек ошону көрсөтүп берет. Жана ошондой эле бул жерде кайсы алфавитте турат, же болбосо кайсы тилде турат бул жерде, ошонун бул абалын көрсөтүп турат. Бул жерде абал панели болуп эсептелет бул. Жана ошондой эле бул жерде бул режимдер болуп эсептелет. Бул разметка страница, бул болсо веб документ, ал эми болсо режим чтения. Бул 3 режим болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул жерде чоңойтуу жана кичирейтүү, бул жерде масштаб бар. Демек бул жерде бул аркылуу биз ошол баракты чоңойтуп жана ошондой эле кичирейтип масштабын алсак болот. Демек бул интерфейске тиешелүү болгон бардык бул жерде дагы бир нерсе калып калыптыр, кечиресиңер. Бул жерде демек бул прокрутка болуп эсептелет. Бул прокрутка аркылуу демек биз страницаларга өйдөгө жана ылдыйга түшүп, же болбосо өйдөгө бат түшүүгө мүмкүнчүлүк берет бул прокрутить этип туруп. Демек бул дагы интерфейске тиешелүү болгон. Демек ушул азыркы өйдөдө карап өткөн бардык ошол вкладкалар болобу, же болбосо панель абал панели болобу, же болбосо прокрутка болобу, булар ушул программада иштөөгө бизге жардам берет. Жана ошондой эле программа менен диалог куруубузда бизге жардам берет. Түшүнүктүү, Демек анда кийинки планга келели. Барактын параметрлерин аныктоо. Алгач биз мисалы бул жерде баракты көрүп турабыз. Бирок бизге алгач ошол барактын параметрлерин аныктоо керек. Алгач ошо кандайдыр бир текст киргизүүдөн мурда ошол барактардын параметрлерин аныктап алуу керек. Эми карагыла, бул жерде күйүп өчүп аткан бул сызыкча, бул курсор болуп эсептелет. Демек ушул курсор ушул жерде турат. Карагыла, эмне үчүн могул башынан турган жок, же болбосо эмне үчүн могул четтен турган жок, Демек бул ошол кайсыл рабочий область деген түшүнүк бар. Рабочая область кайсыл? Жазганга мүмкүн болгон область. Бул рабочий область болуп эсептелет. Демек рабочий областьты биз барактын параметрлерин оңдоо аркылуу аныктап алабыз. Аны үчүн балдар карагыла. Демек бул жерде макет деген бар. Же болбосо 2010 версияларында бул разметка страница вкладкасы бар бул жерде. Алгач демек кандай ориентацияда жазасыңар. Мисалы кээ бир текстик маалыматтарды альбомдук ориентацияда жазышыңар мүмкүн, же болбосо кээ бирде китептик ориентацияда. По умолчанию бул жерде демек бул китептик болуп эсептелет ориентациясы. Демек бул ориентацияны бул жерден альбомдук кылып да өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, демек бул рабочий область кандайча аныкталат? Бул поля деген жерге киребиз. Поляда байкаган болсоңор мындай сызыктар аркылуу көрсөтүп, демек ошол кандайдыр бир маанилерди бересиңер. Мисалы бул акырындагы настраиваемое поле деген киребиз. Жана бул жерде карагыла. Эми бул жерде верхняя, нижняя, левая и правая деп турат. Демек ошол силерде 2010 версиялар болсо, могул жерде жөнөкөй эле сан менен миллиметрде берилет да. Бул 2019 версиясында андай эмес. Демек момундай түрдө бериш керек. Мисалы левая демек 1.18 берилип атат. Мисалы ошону 1.01 деп эле 1 эле берилсин. Мисалы калгандары бул мисалы өйдөсүнөн көбүрөөк ташташыңар да мүмкүн.
бул алгач ошо тексттик информацияны киргизүүдө ошол берилген кандай десем шарттарга жараша болушу мүмкүн. Демек мында биз ушундай калсын, мисалы оңдосок да болот. Мисалы мону өйдөдөн мисалы көбүрөөк калсын, мисалы 85 дейли. Окей деп басабыз. Көрдүңөрбү? Демек бул курсор бир аз жылды солго карай. Себеби биз бул солдон бир аз азыраак таштадык. Эми демек текст жазууга мүмкүн болгон бул жерде область аныкталды. Андан сырткары бул барактын параметрлерин аныктоого дагы эмнелер кирет? Бул жерде интервал кирет. Бул интервалда бул багыны 0го түшүрүп алабыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошо саптардын ортосундагы интервалды. Кийин ошол текстти киргизип дагы бул интервалда оңдоп алсак болот, бирок ошол боюнча 0 боюнча бул жерде калтыралы. Андан сырткары демек бул жерде размерлер бар. Размерлердин дагы ар түрдүү бар. Мисалы бизде по умолчанию бул жерде А4 размер аныкталат, такталат. Ал эми силер башка бир размерде жазуу да керек болот мисалы. Анда демек бул ошол размерлерди могул жерден аныктап, демек бул жерге тандап алуу гана жетиштүү. Түшүнүктүү, Андан сырткары демек конструктор аркылуу биз ошо страницаларга талапка жараша, мисалы бул жерден светтерди берип алсак болот. Бул ошол эмне кандай максатта даярдап атасыңар, ошого жараша болот бул. Андан сырткары бул граница страницы. Граница страницы бул демек рамка коюп берет. Мисалы бул рамканы тандап алсак, рамка коюп берет. Бул ар түрдүү рамканын түрүн жана ошондой эле бул жерде бул сүрөттөр аркылуу рамка койсоңор да болот. Мындай түрдө мисалы бул силердин тандооңорго жараша. Жана ошондой эле бул талап кылынган шарттарга жараша бул границалар коюлат. Жана ошондой эле бул границаларды койгондо применить к деген бул жерде бөлүм бар. Демек ушул жерде аныктап алышыңар керек. Бардык баракка ушул рамка коюлуш керекпи, же бир эле баракка коюлуш керекпи, же бир эле разделге коюш керекпи? Бул жерден ошону аныктап алуу керек. Кайсы вариантты тандап алсаңар, ошол вариантка ылайыктуу болуп бул граница же болбосо рамка коюлат. Түшүнүктүү болду, бизге азырынча бул граница керек эмес, бирок силер билишиңер керек, бул граница ушул конструктор же болбосо 2010 версиялар болсо, бул разметка страница аркылуу коюлат. Эми демек 3-чү планды дагы түшүндүк, Эми 4-чү текстти киргизүү. Текстти киргизүүгө киришүүдөн мурда мен бул жерде текст киргизүүдө сакталуучу эрежелерге токтолом. Текстти киргизүүдө сакталуучу эрежелер булар. Эрежелер биринчи бул текст абзац менен башталышы керек. Бул силер дептерге жазганыңарда деле абзац менен башталышы керек экенин билесиңер, бирок бул дагы бир жолу эскертем, текст абзац менен башталышы керек. Ал абзац бул тап клавишасы менен аркылуу берилет. Тап клавишасы аркылуу. Бул жерде пробел аркылуу берилбейт. Бул аябай маанилүү. Демек абзац тап клавишасы аркылуу берилет. Экинчи, сөздөрдүн ортосунда бир гана боштук болушу керек. Демек бир гана жолу пробел белгиси, пробел клавишасы басылыш керек. Ал демек space. Space бул демек пробел клавишасы аркылуу берилет. Үчүнчү, тыныш белгилерден, демек тыныш белгилерге эмнелер кирет? Точка, кош точка, же болбосо мүтүр, же болбосо милептүү, суроолуу белгилери жана башка. Ошолордон кийин, тыныш белгилерден кийин бир гана боштук берилиши керек. Эсиңерде болсун, бир гана боштук берилиши керек. Төртүнчү, тиренин эки жагынан тең бирден боштук берилиши шарт. Бул азыр текст жазганда да көрөсүңөр, кандайча экөөнүн айырмасы бар. Тиренин демек тиреге чейин дагы бир боштук, тиренен кийин дагы бир боштук берилиши керек. Бешинчи, сөздү ташымалдап жазууда автоматтык түрдө ишке ашуусу үчүн разметка страницы же болбосо бизде конструктор же болбосо макеттин экөөсүнүн биринде жайгашат. Бул расстановка переносов деген команданы басуу керек. Ошондо авто командасын басуу керек. Бул команданы басуу аркылуу демек ошол сөздөр мисалы бир сапка батпай калган учурда автоматтык түрдө эмне кылат, ал ошол ташымалдоону ишке ашырат. Түшүнүктүү болду. Демек бул эрежелер сакталышы керек. Ошондой эле
Ошондой эле бул жерде тексттерди киргизүүдө колдонулган клавишаларга токтололу, андан кийин тексттерди киргизүүгө киришели. Демек, текстти киргизүүдө колдонулган клавишалар булар Enter. Enter клавишасы бул переход на новую строчку. Бул демек жаңы сапка түшүү. Жаңы сапка түшүү. Бул мисалы бир сапта автоматтык, мисалы акырына жеткенде автоматтык түрдө кийинки сапка түшөт. Мисалы кээ бир учурда бул кийинки сапка өзүбүз түшүү керек болот. Демек анда Enter аркылуу түшөбүз. Андан кийинкиси Shift. Бул Shift деген печать прописной буквы в тексте. Демек бул заглавный же болбосо чоң тамга менен жазуу үчүн, демек Shift менен ошол кайсыл тамганы басуу керек болсо, экөөнүн чогуу басуу керек. Кийинкиси пробел же болбосо Space. Бул англисче also space. Бул узун клавиша, демек бул установление промежутка между словами в тексте. Демек мында ошол сөздөрдүн ортосундагы аралыкты аныктоо. Caps Lock. Caps Lock деген бул режим ввода прописных букв. Демек бардык тамгалардын чоң тамга болуп киришин кааласаңар, демек Caps Lock'ты басууңар керек. Delete. Delete демек бул удаление символа справа от курсора. Демек курсордун оң жагындагы символду өчүрүүдө бул delete клавишасын колдонобуз. Ал эми ошол курсордун сол жагындагы символду өчүрүүдө бул backspace клавишасы колдонулат. Түшүнүктүү, Эми текст киргизүүгө кирели. Текст киргизүүдө биз демек жогоруда сакталуучу эрежелерди сакташыбыз керек, жана ошондой эле мисалы колдонулган клавишаларды колдонушубуз керек. Текстти киргизүүдө бир топ убакыт кетет. Демек ошон үчүн мен интернеттен маалымат алайын. Бул жерде демек интернеттен маалымат издейбиз. Мисалы информация бул бул жерде маалымат алалы, ошону тияка көчүрүп сакталуучу эрежелерге ылайык оңдоп түзөйбүз. Демек могул маалыматты мисалы алалы. Бул демек кайсыл маалымат керек болсо ошол бөлүктү же болбосо фрагментти белгилеп, жана ошондой эле Ctrl+C аркылуу биз бул жакка алып келип жайгаштырабыз. Жайгаштырганда демек бул жерде карагыла. Эми бул жерде параметр вставки деп турат. Ушул жол параметр вставки дейт. Демек коюунун түрлөрү бар. Параметрлери бул момундай жол менен коюшуң да мүмкүн. Же болбосо мындай объединение форматирование бардык форматтоону бириктирип, же болбосо текстти гана түшүрүү. Бул демек текстти гана түшүрүү мүмкүндүк берет. Демек ушуну басалы. Текстти гана алдык биз. Эми демек биз карагыла. Демек бул алгачкы биринчи маалымат. Демек ушул маалыматты бир сапка ылдыйга түшүрөлү. Демек Enter'ди басабыз. Enter'ди бастык, жана өйдөңкү сапка чыгып, бул жерде биз тема жазышыбыз керек. Тема демек информация. Мисалы информация жана анын түрлөрү дейли. Мисалы информация жана анын түрлөрү. Жана Enter'ди басалы, тема менен текст айырмаланып турсун. Эми сакталуучу эрежелерде демек мында биз маалымат деген бул биринчи бул абзац менен башталыш керек. Демек тапты басабыз. Көрдүңөрбү, тапты басканда бул кандайдыр бир аралыкка секирет. Эгерде ошону силер пробел менен берсеңер, момундай ар биринде басып келишиңер керек. Демек ал туура эмес. Анда бул тапты басуу аркылуу келебиз. Эми демек мында карасаңар, могул жерде тиренин эки жагынан тең бирден боштук берилиш керек деген эрежени өйдөдө карадык. Карагыла, бири-бирине деген сөздүн ортосунда демек ошол эреже сакталбаптыр. Демек тиреге чейин бир боштук бердик, тиреден кийин дагы бир боштук бердик. Эми ушул сөздөн кийин келип туруп пробелди бассаңар, көрдүңөрбү балдар? Могул жердеги тире узун болуп өзгөрдү. Демек эреже боюнча ушинтип жазылыш керек. Муну эстиңерге тутуп койгула. Жана ошондой эле карагыла, бул жерде туура жазылыптыр. Демек бул жерде тыныч белгилерден кийин бир боштук берилиптир. Бул берилиш керек сөзсүз. Карагыла, боштук берилбеген айырмасын кандай көрөбүз? Мисал, чекиттен кийин боштук бербедик дейли. Мисалы, могул жерде боштук бербедик. Жана ошондой эле мисалы боштук бербей туруп эле и деп
ошону баштамгасын жаздык. Мисалы, бул жерден кийин информация деген сөздөн кийин мисалы пробел берген учурубузда дагы бул тамга чоңойбоду, демек сүйлөм өткөндөн кийин ал чоң менен жазылыш керек. Эми карагыла, ушул эле маалымат карагыла, эми бир боштук берип туруп, жана ошондой эле моддан кийин келип туруп басканда бул автоматтык түрдө өзү чоң тамга айланып атат. Демек бул тыныш белгилерден кийин бир боштук берилиши керек. Жана берилгенден кийин бул автоматтык түрдө өзү чоң тамгага айланып атат. Түшүнүктүү, Демек андан башка эрежелер демек калгандары ушун баары эле сакталыптыр. Эми демек текстти киргизүүдө демек биз аны клавиатура аркылуу киргизсеңер дагы ушундай эрежелерди сактоо аркылуу киргизсеңер жана үйдөгү клавиатураларды колдоносуңар. Анда демек кийинки планга келели. Текстти киргизүүдү карадык, Текстти киргизүүнү карадык. Эми кечиресиңер. Эми редакторлоого келели. Редакторлоо деген эмне? Текстти редакторлоо деген бул тексттин мазмунуна өзгөртүү киргизүү деген түшүндүрөт. Демек, ошо текстти кандайдыр бир мазмундук жактан өзгөртүү. Ал кайсы клавиатуралар аркылуу жүргүзүлөт? Аз клавиатураларды карайлы, андан кийин кандай ыкмалар менен жүргүзүлөт, ошого токтолобуз. Демек, тексттин мазмунун өзгөртүүдө колдонулган клавиатуралар же болбосо редакторлоодо. Демек, Ctrl+C бул копировать. Эсиңерге туткула. Ctrl+V бул вставить же болбосо коюу. Ctrl+A выделить все же болбосо баарын белгилөө. Ctrl+X вырезать же болбосо кесип алуу. Ctrl+Z отменить же болбосо жокко чыгаруу. Ctrl+F найти табуу. Ctrl+H заменить же болбосо алмаштыруу. Жана ошондой эле бул жерде демек мазмунун өзгөртүүдө delete жана backspace клавиатураларда сөзсүз түрдө колдонулат. Андан сырткары, демек home бул в начало строки. Демек бул жерде home клавишасы бул курсорду строканын же болбосо саптын башына алып барат. Демек өзгөртүү киргизүүдө демек колдонулат. And бул ошонун карама каршысы, ошол саптын курсорду аягына алып келет. Демек Ctrl менен чогуу эгерде могу стрелка басылса, на слово право деп атат. Демек бир сөзгө оңго жылдыры берет курсорду. Курсор эмне экенин биз өйдө да карадык, бул күйүп жанып турган, бул мышканын көрсөткүчү аркылуу барып кайсыл жерге койсок, ошол күйүп жанып турган бул сызыкча болуп эсептелинет. Эми Ctrl бул белги менен на слово влево деп атат. Демек бир солго бир сөзгө жылдырат. Page up демек на экранную страницу вверх деп атат. Демек бул page up деген эгерде англисчеден которгондо, бул сөзмө сөз которулганда ошол эле маанини түшүндүрөт жана функциясы деле ошол эле. Page up, page деген демек страница, up деген бир өйдө дегени. Демек бир страница эмне кылат? Өйдөгө курсорду алып берет. Ал эми page дагы карама каршысы, демек бир страница ылдыйга курсорду алып барып берет. Жана ошондой эле page up, page down, home жана end клавишалары бул Ctrl менен чогуу басылганда дагы бул бир аз функциясында айырмачылык болот. Эгерде page up менен бирге басканда демек бир страница өйдөгө, ал эми page down'да бир страница ылдыйга, ал эми бул тексттин башына, ал эми бул тексттин аягына курсорду алып келет. Түшүнүктүү, Эми практикада көрөлү, кандайча жүргүзүлөт редакторлоо. Редакторлоо демек биз бул жерде информация киргиздик. Эми информацияга биз редакторлоо жүргүзүшүбүз керек. Мисалы, кээ бир сөздөрдүн алмаштырышыбыз керек. Мисалы, Ctrl+C менен Ctrl+V-ни карайлы. Карагыла эми. Мисалы, адамдар арасында бири-бирине оозеки жана жазуу түрүндө шарттуу белгилер жана аркылуу берилүүчү кабыл маалыматтар деп атат. Мисалы, эгерде могул шарттуу белгилер жана техникалык каражаттар аркылуу деген фрагментти Ctrl+C аркылуу көчүрүп, жана ошондой эле могул менен деген сөздөн кийин кайра коелу ушуну Ctrl+V аркылуу.
Көрдүңөрбү? Эми окуп көрөлү. Мисалы, адамдар арасында бири-бирин ооз жана жазуу түрүндө шарттуу белгилер жана техникалык каражаттар аркылуу берилүүчү кабарлар менен шарттуу белгилер жана техникалык каражаттар аркылуу маалыматтар. Көрдүңөрбү? Баштапкы абалындагы мазмуну таптакыр эмне болду? Өзгөрдү. Демек, мында биз мисалы азыр болгон өзгөрүүнү байкаш үчүн ушундай көчүрүп эле бул жака койдук. Мисалы, бир текстти киргизгенден кийин ошол текстти өзгөртүү керек болот, же болбосо кандайдыр бир фрагментин көчүрүп алып башка жерге коюшуңар керек болот. Же болбосо ошол эле фрагмент дагы башка жерде да колдонулушу керек үчүн башка жерге коюу керек болот. Ошол учурларда колдоносуңар. Эми карагыла, демек бул акыркы койгон аткарган иш аракетибизди жокко чыгаруу үчүн демек Ctrl-Z'ти басабыз. Ctrl-Z'ти басуу аркылуу демек акыркы аткарган иш аракетибиз жокко чыкты. Эми андан сырткары демек Ctrl-Z бул эмне экенин түшүндүк, кайтаруу, же болбосо акыркы кыймылды жокко чыгаруу. Андан сырткары Ctrl-X. Ctrl-X кандайча жүргүзүлөт? Эми мисалы, могул сөздү кесип алып, Ctrl-X аркылуу кесип алып, бул жерге коелу. Мисалы, мондай жерге коелу. Эми ушул жерде бир нерсени эскертким келип атат. Ctrl-C бул копировать этилди, Ctrl-X бул кесип алды. Экөөнүн айырмасы эмне? Копировать этилгенде ордунда дагы ошол информация өзү калат. Ал эми кесип алганда ордунда ошол сөз калбайт. Демек, кесилип алынат, жана ал жерге бир жерге барып, ал сөз түрдө копировать этилген дагы, кесип алынган дагы информация коюлуш керек. Демек, бул жерде койдук. Эми мисалы окуп көрсөңөр, информация адамзаттын турмушунда илгертен эле бүгүнкү күнгө чейин анын бирдиктүү жалпы аныктамасы жок, зор мааниге болуп келсе да болуп, эмне болду? Бул маани өзгөрдү. Демек, мазмун өзгөрдү, бул редакторлоого тиешелүү болгон. Эми мисалы азыркы эле мисалы артка кайтарды Ctrl-Z аркылуу. Карагыла, Ctrl-Z аркылуу жанагы өз калыбына келтирдик. Эми ошону мен мисалы клавишалар аркылуу эле гана жүргүздүм. Эми мисалы аны кандай ыкмалар, мисалы контекстик меню аркылуу да жүргүзсөк болот. Мисалы, белгиленген кандайдыр бир аймакты белгилеп, же болбосо фрагментти белгилеп, бул жерде вырезать, копировать деп алсак да болот. Бул жерде вырезать этип алсаңар, демек кесилип алынат. Ctrl-Z аркылуу копировать этип алсак, бул демек көчүрүлүп алынат. Бул экинчи жолу. Эми карагыла, белгилегенден кийин бул жерде буфер обмена деген бөлүм бар. Эсиңерге тутуп алган буфер обмена деген. Бул жерде буфер обменада вставить, вырезать, копировать ушул 3 команда жайгашкан. Эми мисалы бул жерде вырезать, эгерде белгилебей туруп эле, мисалы кесип алуу мүмкүн эмес. Байкаган болсоңор, же болбосо копировать этүү мүмкүн эмес. Себеби бул жерде вырезать дагы, копировать неактивный болуп турат. Демек, аны үчүн алгач белгилөө жүргүзүлүш керек. Демек, белгилөө жүргүздүк. Мисалы, вырезать этип алсак, анда кесилип алынат. Ал эми копировать этсек, анда көчүрүлүп алынат. Демек, бул редакторлоонун бир ыкмалары. Эми андан сырткары редакторлоодо да кайсы клавишалар колдонулат? Найти и заменить. Эми карагыла, найти и заменитте демек карагыла, бул жерде маалымат деп маалыматка аныктама берилди, бирок бизге информация. Эми найти үчүн мисалы бул кайсы басылыш керек? Ctrl-F басылышы керек. Ctrl-F'ти басканыбызда мондай бир жанында терезе ачылат. Эми ушул жерде мисалы маалымат. Ушул текстиңерде канча жолу мисалы маалымат деген сөз колдонулду? Көрдүңөрбү? Ар бир ошол колдонулган сөздү монтип белгилеп, мисалы маалыматтар деген сөзүн дагы маалымат деген гана бөлүгүн белгилеп, канча жолу пайдаланылды. Жана ушул жерде бул жерде результатов деп туруп 5 ушундай сөз колдонулгандыгын чыгарып берди. Түшүнүктүү болдубу? Демек, биз аябай чоң көлөмдөгү текст болгон учурда анын ичинде ушул сөз канча жолу колдонулгандыгын билүү үчүн бул жерден оңой гана ошентип таап алсак болот экен. Жана ошол сөздөрдү өзгөртүү да, же болбосо алмаштыруу мүмкүн. Эми карайлы ошону. Бул найти. Эми Ctrl-H'ты басабыз. Ctrl-H'ты, же болбосо бул могул жерде да турат балдар. Могул жерде найти деп турат бул жерде. Найти, же болбосо заменить деп да турат. Бул главная вкладкасында, бул редактирование бөлүмүндө.
же болбосо ушул жер аркылуу жүргүзсөңөр да болот, же болбосо Ctrl+H аркылуу жүргүзсөңөр болот. Мен силерге клавишалар менен иштөөнү сунуштайт элем. Демек биз жана маалымат деген сөздү издедик. Найти демек маалымат деген сөздү табабыз. Жана ошол маалымат деген сөздү эмне деп алмаштырабыз? Информация деп алмаштырабыз балдар. Информация. Эми мында демек заменить деп ар биринде мисалы ошол бардык ошо маалымат деген сөздү улам биринчисин алмаштырып, экинчисин алмаштырып, үчүнчүсүн алмаштыруу да мүмкүн. Мисалы заменить дегенде кайсыл мисалы өзгөрдү? Көрдүңөрбү? Бул ар бир өзгөрүп баратат. Бул же болбосо бул жерде заменить все деп дагы коюу мүмкүн. Көрдүңөрбү? Бул жерде эмне дедик? Готово число выполненных знамен 4 деп чыкты. Мында демек 4 бага өзгөрдү деп атат. Жана эмне үчүн тапканда 5 деп чыгарды, эмне үчүн алмаштырганда 4 деп чыгарды? Себеби бул жерде маалыматтар деген бар болчу, эми карагыла. Закрыть. Көрдүңөрбү? Бул жерде баарын алмаштырды. Эми бирок бул жерде информация, маалыматтар деген сөздүн информация тар болуп калды. Эми ушул жерде эмне кылыш керек? Өзгөртүү, информациялар дешибиз керек, Бул жерде азыр информация дегенден кийин курсор турат, Демек, оң жактагы Т-ны өчүрүшүбүз керек. Аны үчүн оң жактагы символду кайсы клавиша өчүрөт? Бул delete. Л-ны кошобуз. Информациялар. Көрдүңөрбү? Мында демек эмне болду? Мазмун өзгөрдү. Мисалы, информация менен маалымат булар бири-бирине синоним сөздөр болгон учурда дагы бул жерде эмне болду? Мазмун өзгөрдү. Демек, бул дагы редакторлоого тиешелүү. Түшүнүктүү болду, Эми кийинки планга келели. Кийинки план эми форматтоо. Демек, тексттерди форматтоо. Алгач тексттерди шрифт боюнча форматтайбыз. Ал эми экинчи болсо абзац боюнча форматтайбыз. Анда практика жүзүндө карайлы. Эми ошол бизде берилген маалыматтарды форматтайлы. Алгач текстти шрифт боюнча форматтайлы. Эми ушул жерде силердин эсиңерге салайын. Демек, мында стандарттык шрифт деген түшүнүк бар. Стандартный шрифт бул Times New Roman. Демек, бул стандарттык шрифт деген эмнени түшүндүрөт? Стандарттык деген сөз. Демек, кандайдыр бир илимий, кандайдыр бир реферат, же болбосо сырез даярдаганыңарда стандарттык шрифти болушу зарыл. Ал демек Times New Roman шрифти. Жана ошондой эле стандарттык размер шрифта, бул стандартный размер шрифта, демек 12 пункт болуш керек. 12 пункт. Бул пункт деген бул демек шрифттин размери пункт менен өлчөнөт. Бир пункт болсо бул 0 жакындаштырылган 0,1353 мм барабар. Демек, практикага келели. Стандарттык шрифтти түшүндүк, Стандарттык шрифт демек Times New Roman, ал эми стандарттык размер бул 12 болуп эсептелет. Эми өзгөртөлү. Демек, алгач могул тексттин баарын Times New Roman кылып алалы. Сөзсүз түрдө мисалы, илимий кандайдыр бир текст, кандайдыр бир доклад же болбосо реферат болбосо, башка бир шрифттерди да пайдаланышыңар мүмкүн. Демек, мында биз баардыгын Times New Roman кылайык. Аны үчүн баардык текстти белгилеш керек. Анда биз кайсы клавишаны пайдаланабыз? Биз мурда өйдөдө карадык, демек Ctrl+A. Ctrl+A-ны бассак, демек баардык текст белгиленет. Жана ошондой эле бул жерде карагыла, бул жерде шрифт деп турат. Главный вкладкасында шрифт деп өзүнчө бөлүнүп турат. Демек, ушул шрифтке ар түрдүү форматтоону ушул жерден киргизебиз. Кое тургула, мен форматтоону айтпай кетиптирмин. Форматтоо деген эмне? Форматтоо деген бул тексттин сырткы көрүнүшүнө гана өзгөртүү киргизет. Демек, мында эч кандай мазмунуга өзгөртүү киргизилбейт. Болгону сырткы көрүнүшүн гана өзгөртөт форматтоо. Түшүндүк, Эми форматтоонун максаты эмне? Форматтоонун максаты маанилүү жерлерге көңүл бурдуруу. Мисалы, чоң бир көлөмдөгү текст болсо, ошол тексттин ичиндеги бир эң маанилүү жерлерди табуу мүмкүн эмес, Мисалы, бир канча убакыт талап кылат. Демек, ошол учурда
Биз форматтоо киргизген болсок, аны оңой гана мисалы свет аркылуу же болбосо шрифт аркылуу же болбосо абзац аркылуу азыр карайбыз. Форматталган болсо, демек аны табуу оңой гана ишке ашат. Эми карагыла, мисалы бизде кыска эле азыр силерге үлгү гана катары көрсөтүү үчүн кыска гана текст алдым. Мисалы чоң көлөмдөгү тексттерде бул форматтоо аябай жардам берет бизге. Форматтоонун демек максаты биринчи бул маанилүү жерге көңүл бурдуруу. Экинчи демек бул көрүнүшүн же болбосо ошо текстти кооздоо. Эми карагыла. Демек мында бул жерге киребиз. Бул жерде шрифттердин түрү менен бар. Бул жерде миңдеген шрифт бар. Шрифттин түрлөрү. Биз демек Times New Roman'ды тандайбыз. Жана ошондой эле бир размерде 12 пунктту тандайлы. Бул стандарттык размер болуп эсептелет. Азыр мисалы 14тө алсак да болот мисалы. Эми карагыла эми. Бул баарына өзгөртүү киргизип алдык, шрифтин жана размерин. Эми карагыла, тексттин темасы деген эмне болуш керек? Башка түс же болбосо бир аз жирный болсо, тексттин темасы бир аз айырмаланып турса жакшы болот, Аны үчүн балдар, ол жерде полужирный шрифт деген бар. Полужирный шрифт демек бул ушул белгиге басуу аркылуу да жүргүзсөк болот, жана ошондой эле бул белгилегенден кийин Ctrl+B'ни басуу аркылуу да киргизсек болот. Көрдүңөрбү, Ctrl+B'ни бассак, бул жерде уже белгиленди. Жана бул жерде андан кийинкиси курсив. Курсив бул демек кыйгачында моундай жазуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул курсив деген Ctrl+I менен жүргүзүлөт. Ctrl+I. Ал эми подчеркнутый асты сызылган түрдө берүү үчүн Ctrl+U'ну басуу керек. Мисалы моундай түрдө берүү Ctrl+U'ну басуу керек. Эми карагыла. Мисалы бул сырткы көрүнүшү өзгөрүп атат, бирок тексттин мазмуну эч кандай өзгөрбөдү. Демек бул форматтоо. Андан сырткары бул жерде демек бул белгини бассак, демек ар бир размерге чоңойот, ал эми муну басуу менен размерге кичирейтүү жүргүзүлөт. Андан сырткары бул жерде бул эмнени берет? Бизге мисалы как в предложениях деген бул баштамгасы сүйлөм сыяктуу деп атат. Баштамгасы чоң, калганы кичине бойдон уланат. Все строчные деген бул демек бул баары кичине тамга менен, мисалы карасаңар, бул жер баарды кичине тамга менен болуп калды. Мисалы все прописные десек, демек бул чоң тамга менен баардыгы бул жерде форматтоо жүргүзсөк болот. И начинай с прописных деген ар бир сөздүн баштамгасы чоң тамга болуп жазылат. Кээ бир учурда ушундай да талап кылат, ошондо колдонсоңар болот. Жана изменить регистр десеңер, бул ар түрдүү моундай түрдө берет. Демек бизде как предложение болушу керек. Түшүнүктүү болду, Андан сырткары демек бул жерде түс берүү бар. Шрифттерге түс берүү. Мисалы, моундай түс берүү. Темага кызыл. Андан сырткары бул ошол астына заливка берүү. Ошо тексттин астына заливка берүү. Мисалы, дептерлериңерге жазганда ошо темаларды же болбосо терминдик түшүнүктөрдү ушундай маркер менен белгилеп форматтоо жүргүзөсүңөр негизисилер, Ошентип бул жерде дагы форматтоо жүргүзсөк болот. Мисалы моундай. Түшүнүктүү, Эми демек шрифт боюнча форматтоону түшүндүк, Форматтоону түшүнгөн болсок, анда эми абзац боюнча форматтоого келели. Абзац боюнча форматтоодо демек бул жерде абзац деген бөлүмдө топтолгон булардын баары. Ушул команда абзац боюнча форматтоого тийиштүү болгон командалар. Алгач демек бул жерде бул азыр по умолчанию негизинен бул сол жактан түздөлгөн. Выровнять по левому краю. Ctrl+L аркылуу. Бул по умолчанию ушундай. Мисалы, алгач демек ошол кайсы тексттин фрагментин кайсы абзац боюнча түздөө керек болсо, демек мисалы Ctrl+A аркылуу, мисалы Ctrl+R аркылуу мисалы сол жак, оң жактан түздөө мүмкүн. Ctrl+R же болбосо могул белгиге бассак да болот. Же болбосо Ctrl+I менен бул жерде бул ортолой түздөө мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми Ctrl+L демек бул солдон түздөө. Эми бул тема негизинен ортого жайгашыш керек. Демек теманы белгилейбиз, бул Ctrl+I-ни басабыз. Ctrl+E. I болуп окулат англисчеде. Демек бул жерде тема ортолой жазылды,
Дагы эми карагыла. Демек бул 3 бул жерде выровнять поширение деп атат. Демек поширение деген учурда балдар бул сол жагынан да, оң жагынан да момундай кемтик болбойт, момундай бирдей болуп жайгашат. Мисалы карасаңар, ол областты байгалга алганда жерде мындай көрдүңөрбү? Бул оң жакта, сол жакта бирдей момундай тегиздикте жазылат. Түшүнүктүү болду. Жана ошондой эле биз жогоруда айтып өттүк эле, ошону аткарбай кетиребиз. Бул макет, бул жерде расстановка переносов дегенде, бул жерде авто дегенди басып коюшубуз керек балдар. Бул эмнени берет? Биз жогоруда бул автоматтык түрдө сөздөрдү батпай калганда, бир сапка батпай калганда ташымалдаш үчүн бул жерде авто дегенди жүргүзүп коелу. Себеби мисалы кээ бир сөз батпай калганда автоматтык түрдө ташымалдоо жүргүзүлүш керек. Жана ошондой эле бул жерде көрдүңөрбү? Бул поширение деген учурубузда бул жерде бирдей тегиздикте болот. Демек, эми информация термини төмөнгүдөй маанилерди пайдаланат деп атат. Жана ошондой эле бул жерге нумерация берилди. Нумерация берилиптир. Карагыла, ушул нумерациянын туура эмес берилиптир. Карагыла, эмне үчүн туура эмес берилиптир? Себеби, эгерде туура берилген болгон учурда, могул жерге келип басканыңарда, нумерация туура берилген учурда, могул жерге жаммак момундай белги болмок да, мындай карараак болуп белгиленмек да, эгерде туура берилген болсо. Демек бул жерде туура эмес берилген. Карагыла. Аны үчүн эмне кылабыз? Мону баарын белгилейбиз. Мүмкүн болсо мону баарын белгилейли. Жана ошондой эле бул жерге кирип, көрдүңөрбү? Эми карагыла. Мындай келгениңерде көрдүңөрбү, могул жер жанып турат. Биз автоматтык түрдө белгилөө, номерлөө жүргүздүк. Карагыла. Белгиледик. Ушул фрагментти эми байкап тургула кандай өзгөрүү болот. Демек бул жерге киребиз, белгилейбиз и бул жерге тандайбыз. Көрдүңөрбү, бул кандайдыр бир аралыкка оңго жылды. Көрдүңөрбү, номерлөө коюлганда өзү ошондой болушу керек. Жана ошондой эле мисалы ушул белгиленген аймакты дагы бир аз оңго жылдыралы балдар. Себеби информация термини төмөнгүдөй маанилерди пайдаланат деп ушуга тиешелүү болгон, ичинде ушуга тиешелүү экендигин көрсөткөн мисалы. Ал кандайча жүргүзүлөт? Бул жерде отступ аркылуу жүргүзүлөт балдар. Бул уменьшит отступ, ал эми бул болсо увеличит отступ. Отступ деген эмне? Бул отступ деген кемтик. Кандайдыр бир кемтик. Оң жактан же болбосо сол жактан. Демек бул уменьшит отступ аркылуу сол жактагы отступту кичирейтебиз. Байкаган болсоңор, могул жерде жылат, Бул рабочий областка гана тиешелүү. Рабочий областтан сырткары чыга албайт. Бул эсиңерде болсун. Жана ошондой эле бул жерде увеличит отступ дегенде көрдүңөрбү, бул сол оң тарапка жылып атат. Жана ошол сол тараптан кемтик көбөйүп атат. Ушундай боюнча калтыралы. Бул дагы форматтоого тиешелүү, абзацты форматтоого. Андан сырткары дагы бир нерсе, бул жерде интервал деген түшүнүк бар. Интервал деген бул саптардын ортосундагы аралык. Ал кандайча аныкталат? Карагыла. Могул мисалы фрагментти белгилейли. Жана ошондой эле карагыла, бул жерде момундай стрелка менен көрсөтүп турат, Интервал деген бул жерде түшүнүк, бул жерде эмнени түшүндүрөрүн да жазылып турат. Настройка интервалов между строками и абзацами. Демек бул жерде эмне? Абзацтардын же болбосо строкалардын ортосундагы аралык деп атат. Демек бул жерде эмне кылабыз? Көрдүңөрбү? Бул канчалык чоң болсоңор, саптардын ортосундагы аралык да ошончо чоң болуп атат. Көрдүңөрбү? Мисалы 1.5-те калтыралы мисалы. Көрдүңөрбү? Бул интервал боюнча форматтоо болду. Түшүнүктүү, Эми андан сырткары форматтоого дагы эмне тиешелүү? Форматтоого бул жерде бул нумерацияны көрдүк, Нумерация деген бул бир деңгээлдүү нумерация жана ошондой эле көп деңгээлдүү нумерация бар. Карагыла, аны биз кийинки сабактарда да карайбыз, бирок азыр могул нумерацияны койдук, жана ошондой эле бул жерде көп деңгээлдүү нумерация коюу мүмкүнчүлүгү да бар. И андан сырткары, мисалы, могул жерди белгилеп, ушул фрагментти белгилеп, бул жерде маркерлөө деген да түшүнүк бар. Маркерлөө, мисалы, могул маркерди тандоо, мындай түрдө маркерлөө да мүмкүн. Нумерация сыяктуу. Кээ бир учурда маркерди колдонуу керек болот, кээ бир учурда нумерацияны колдонуу керек болот, Эми карагыла. Эми дагы бир нерсени ушул жерде айтып кетишим керек. Кандайдыр бир мисалы текст киргизели, тизме катары текст киргизели. Мисалы информация,
информация мисалы маалымат. Мен азыр оюма келген эле тексттерди киргизип атам, мисалы мен оюма келген тексттерди киргизип атам. Мен бул жерде эмнени түшүндүргүм келип атат? Бул жерде автоматтык нумерацияны жана ошондой эле бул жерде сортировка деген түшүнүк бар. Ошону айткым келип атат. Демек, сортировка дагы бул абзацтарды форматтоого тиешелүү болгон түшүнүк. Демек, адамзат мисалы жайлоо, шаар, айыл, мисалы мектеп, университет. Эми карагыла, мондай бир текст алалы. Мисалы айрыкча, мисалы студенттердин тизмегине силер ар түрдүү аралаш эле түрдө мисалы студенттердин тизмегин киргизсеңер, мисалы ушул студенттердин тизмегин түшүнгүлө. Демек, ошол студенттердин тизмегине белгилөө жүргүзөбүз. Жана аны нумерациялоо үчүн, демек, бул жерге келебиз. Ошо нумерациянын түрүн тандайсыңар. Мисалы, момундай түрү. Көрдүңөрбү? Бул автоматтык түрдө нумерацияланды. Эми балдар, ушул алфавит боюнча жайгашсын. Адан Яга карай жайгашсын. Эми аны үчүн кандайбыз? Ушуну белгилейбиз. Жана ошондой эле бул жерде Адан Яга чейин алып туруп, абзацын по возрастанию деп алабыз. Окей деп басабыз. Көрдүңөрбү? Бул жерде демек, бул Адан Яга карай эмне кылды? Тизмектеп жүргүздү. Силер ар түрдүү, мисалы фамилия атыңарды аралаш түрдө, мисалы биринчи Аны жаздыңар, анан Шны жаздыңар, мисалы Сны жаздыңар. Анда эч кандай проблема жок. Баарын түшүргөндөн кийин болгону ошонун баарын белгилеп гана аларды бул сортировкалап коюу гана жетиштүү. Түшүнүктүү, Эми, демек, дагы бир нерсе бул жерде жасагым келип атат. Демек, могул жерде форматтоо, мисалы, бул тексттин ичинде, мисалы, терминдик түшүнүк башка өң менен момундай болуп бөлүнсө дагы жакшы болот менимче. Мисалы, могул жер дагы бир аз момундай өзгөчөлөнүп, маанилерде пайдаланылат деп. Түшүнүктүү, Демек, планга келели. Кандай план? Демек, биз бардык пландарды иштеп чыгыптырбыз. Демек, силер эстеп калышыңар керек. Текстти киргизүүдө сакталуучу эрежелерди, андан сырткары текстти киргизүүдө колдонулган клавишаларды жатка билишиңер керек. Жана ошондой эле текстти редакторлоодо колдонулган клавишаларды жатка билишиңер керек. Бул клавишаларсыз деле, мисалы, кнопкаларга басуу аркылуу да жүргүзсөк болот, бирок талапка жараша бул клавишаларды пайдалануу дагы ыңгайлуу жана ошондой эле иштин тездигин камсыздап берет. Андан сырткары, демек, форматтоо бул тексттин сырткы көрүнүшүнө гана өзгөртүү киргизүү, бул шрифт аркылуу жана ошондой эле абзац аркылуу өзгөртүү киргизүү. Жана бул жерде дагы колдонулган клавишалардын комбинацияларын сөзсүз түрдө билишиңер керек. Бул жерде комбинациялары берилди. Бул Ctrl-I өйдөдө карап өттүк, выравнивание абзаца по центру, бул поощрение, бул по левому краю, по правому краю. Бул жерде ар бир клавишанын бул жерде действиясы же болбосо функциясы, аткарган кызматы бул жерде берилди. Анда бүгүнкү сабак түшүнүктүү, ошондой эле учурда пайдалуу болду деген ишеничтемин. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.